Коопсуздук боюнча белгилүү эксперт подполковник Динмухаммед Алманбетов Баткендеги чек ара аймактарын жеринен көрүп келди. Ал учурдагы коопсуздук чаралары менен таанышып, талдап көргөн, жергиликтүү эл менен баарлашып коопсуздук үчүн кандай иш-аракеттерди күтүп жаткандыктарын сураган. Мына үй бүт электер бүт бардыгы Баткенде, нар жак бер жакта жашап аткандар бар да. Үй бүткөндөрү эми кайра кайтып келип атат. Акырындык менен мурдагыдай эле. Анан мисалы кандай деңгээлде даярдап ошол картасын кандай деңгээлде иш алып барып атканын да көрүп чыктым. Баткен областында ошол управление администрациясында Кудайга шүгүр ошол коопсуздукту камсыздоо боюнча чоң иштер жүрүп атыптыр. Ошондой эле Баткендеги учурда курулуп жаткан үйлөрдүн абалын көргөн. Байкоосунда жаңы курулуп жаткан турак жайлар мурдагы жайгашкан аймагына караганда бир топ коопсуз жайга курулуп жатат деген пикирде. Үйлөр сапаттуу бүтүшү үчүн айрым жергиликтүүлөр кышкы суукта курулушту жүргүзбөй турууну өздөрү сунушташкан. Бул раствор кармасак растворду мисең тоң калат. Анткени элдер баягы суук болуп кетти да. Суук болуп кеткенде баягы үйдүн качествосу начар болуп калбасын деп, нын тартып кетпесин деп элдер өздөрү суранып атыптыр. Аны элдердин өзүнөн айттык. Ошол биз өзүбүз бизге деле ошол баягы мындай эптеп-септеп чампалап салып койгондун кереги жок. Андан көрө күнжылаганда салгыла деп айтып атабыз дейт. Прям чек арада жайгашкан үйлөрдү артка тартып, баягы кооптуу жерлерге, коопсуз жерлерге тартып, ошол бир районго салып аткан экен, 24 үй бар экен. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз абалга келген. 2 февралда президенттик администрациядан 35 үй бүтүп, ээлерине тапшырылганын, бир жума ичинде дагы 15 үй даяр болоорун жазган. Буга чейин 45 үйдүн курулушу бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылган. Турган адамдардын өздөрүн көрсөңөр, ушунда настроениясынча биз де турабыз дейт аканча. Биз кандай өзүбүздүн жерибизди беребиз дейт да. Мисалы үчүн элдин настроениясы боюнча элечи. Ал үй жөнүндө вообще маселе жок. Үй салынып атыптыр. Үй салынгандан тышкары дагы баягы элдер өздөрү айтып атпайбы? Мурунку жашаган үйүбүзгө караганда дегелениңиз өйдө дейт да. Немесичи? Качествосу. Кыргыз-тажик мамлекеттик тилкеси такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү жаңжалдар катталып келет. Соңку 2 жылда куралдуу каргашалардан ондогон адамдардын өмүрү кыйылып, үйлөр жана мекемелер талкаланды. Эки тарапта тең каза болгондор арасында балдар бар. Кан төгүү менен коштолгон соңку жаңжалды Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.